Салам достор, биз менен англис тилин үйрөнүп жатканыңыздарга абдан кубанычтабыз. Мурунку сабагыбызда модалдык этиш болгон мэйдин суроолуу сүйлөмдө колдонулушу жөнүндө кеп кылганбыз. Бүгүнкү сабагыбызда мэйдин терс сүйлөмдө колдонулушу жөнүндө сөз кылалы. Мурунку сабактарыбызда да айтып өткөнбүз, англис тилинде терс сүйлөм түзүү абдан оңой. Келиңиздер анда бул сүйлөмдө көрсөтүп берели. You may go out. You may go out. Сиз сыртка чыксаңыз болот деп которулат. Бул жөнөкөй учурчактагы сүйлөм. You сүйлөмдүн ээси, may модалдык этиш, go негизги этиш. You may go out. Эми ушул эле сүйлөмгө модалдык этиш болгон mayден кийин not деген бөлүкчөнү кошуп колдонсок, сүйлөм терс сүйлөмгө айланат. Мисалы, you may not go out. You may not go out. Сиз сыртка чыксаңыз болбойт. Mayден кийин not деген бөлүкчөнү кошуп колдонуу менен биз терс сүйлөм түзүп жатабыз. Модалдык этиш болгон may терс формада бир нерсеге тыюу салынганда, кыймыл-аракетти жасай албаган учурда жана бир нерсени кылууга мүмкүн эмес болгон учурларда колдонулат. Биринчи учур: You may not smoke here. You may not smoke here. Сиз бул жерде тамеки чексеңиз болбойт. Бул тыюу салынган учур. Кийинки учур: He may not come today. He may not come today. Ал бүгүн келе албайт. Бул кыймыл-аракетти жасай албаган учур. Кийинки учур: It may not work. It is broken. It may not work. It is broken. Ал иштебейт. Ал бузук. Бул мүмкүн эмес болгон учур. Албетте, бузук нерсе иштебейт. May not mayn't болуп кыскартылат. Келиңиздер анда may not'тун толук формасын жана кыскартылган формасын сүйлөмдөрдө колдонуп көрөлү. She may not go. She may not go. Ал барса болбойт. Бул сүйлөмдө may not'тун толук формасын колдонуп жатабыз. Кийинки сүйлөм: She mayn't go. She mayn't go. Ал барса болбойт. Бул сүйлөмдө may not'тун кыскартылган формасын колдонуп жатабыз. May not'тун кыскартылган формасы mayn't ооз-эки сүйлөшүүдө гана колдонулат. Достор, келиңиздер бул таблицага көңүл буралы. Жогорудагы айтып өткөн теорияны бул таблицадан көрүп жатасыздар. I may drive a car. I may drive a car. Мен машина айдасам болот. Бул жөнөкөй учурчактагы сүйлөм. I сүйлөмдүн ээси, may модалдык этиш, drive негизги этиш. I may drive a car. Терс сүйлөмдө I may not drive a car. I may not drive a car. Мен машина айдасам болбойт. Модалдык этиш болгон mayден кийин not деген бөлүкчөнү кошуп колдонуу менен биз терс сүйлөм түзүп жатабыз. You may ride a horse. You may ride a horse. Сиз ат минсеңиз болот. Терс сүйлөмдө You may not ride a horse. You may not ride a horse. Сиз ат минсеңиз болбойт. He may watch TV. He may watch TV. Ал телевизор көрсө болот. Терс сүйлөмдө He may not watch TV. He may not watch TV. Ал телевизор көрсө болбойт. We may wait. We may wait. Биз күтсөк болот. Терс сүйлөмдө We may not wait. We may not wait. Биз күтсөк болбойт. You may meet. You may meet. Сиздер жолуксаңыздар болот. Терс сүйлөмдө
You may not meet. You may not meet. Сиздер жолуксаңыздар болбойт. They may go. They may go. Алар барса болот. Терс сүйлөмдө they may not go. They may not go. Алар барса болбойт. Келиңиздер өзүңүздү сынап көрөлү. Сүйлөмдөрдү терс сүйлөмдөргө айландырыңыздар. He may smoke. He may smoke. Ал тамеки чексе болот. Бул сүйлөмдү кантип терс сүйлөмгө айландырабыз? Эгерде сүйлөмдө модалдык этиш катышкан болсо, модалдык этиштен кийин not деген бөлүкчөнү кошуп колдонобуз. Сүйлөмдөгү модалдык этиш may, демек mayден кийин not деген бөлүкчөнү кошуп колдонушубуз керек. He may not smoke. He may not smoke. Ал тамеки чексе болбойт. We may watch TV. We may watch TV. Биз телевизор көрсөк болот. Терс сүйлөмдө азаматсыздар. We may not watch TV. We may not watch TV. Биз телевизор көрсөк болбойт. They may wash the dishes. They may wash the dishes. Алар идиш аяктарды жууса болот. Терс сүйлөмдө mayден кийин not деген бөлүкчөнү кошуп колдонобуз. Азаматсыздар. They may not wash the dishes. They may not wash the dishes. Алар идиш аяктарды жууса болбойт. I may run. I may run. Мен чуркасам болот. Терс сүйлөмдө I may not run. I may not run. Мен чуркасам болбойт. You may swim. You may swim. Сиз сууда сүзсөңүз болот. Терс сүйлөмдө азаматсыздар. You may not swim. You may not swim. Сиз сууда сүзсөңүз болбойт. Достор, бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Бүгүнкү сабактын үстүнөн тапшырма даярдаганбыз. Төмөндөгү шилтеме аркылуу кирип, тапшырманы аткарып жөнөтүңүз. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.